Саламатсызбы? 5-марттагы маанилүү жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Кара сууда көмүр исине уланып, бир аял жана 3 бала каза тапты. Турмуш басылмасы билдиргендей, Ош облусунун Кара суу районуна караштуу Кызыл Шарк айылында көмүр исине уланып, 41 жаштагы аял, анын 3 жана 6 жаштагы 2 баласы, ошондой эле жээни каза тапты. Журналисттердин маалыматына ылайык 3-март күнү эртең менен үйдүн башка бөлмөсүндө уктап жаткан үй бүлөнүн чоң энеси аларды ойготконго аракет кылган, бирок алар ойгонбой койгон. Куткаруучулар бөлмөгө терезе аркылуу киргенге аргасыз болушкан. Алардын айтымында бөлмөдө истин концентрациясы дем алууга мүмкүн болбогондой жогору болгон. Маркумдардын жакындары арыз жазып, соттук медициналык экспертиза өткөрүүдөн баш тартышкан. Активист Мелис Аспеков 7 жылга эркинен ажыратылды. Бишкектин 1-май райондук соту активистти массалык башаламандык уюштуруу беренеси боюнча күнөөлүү деп тапты. Соттун чечимине ылайык Аспеков жазасын күчөтүлгөн тартиптеги абакта өтөйт. Активисттин Улуу райондук соттун чечими боюнча жогорку инстанцияга доо арыз менен кайрылышаарын билдирди. Аспеков 2023 жылдын сентябрында кармалган. 2022 жылдын мартында 1-май райондук соту Аспековду алдамчылык жана опуздалоо боюнча 7 жылга соттогон. Ошол эле жылдын июль айында шаардык соттун чечими менен анын жаза мөөнөтү 1 жылга кыскартылган. Өткөн жылдын майында активист мунапыс менен абактан бошотулган. Канбек Осмоналиев мамлекеттик тил комиссиясынын төрагасы кызматынан кетти. Тийиштүү буйрукка президент Садыр Жапаров кол койду. Мындай чечим Осмоналиевдин башка ишке өткөнүнө байланыштуу кабыл алынганы айтылат. Осмоналиев болсо ага президенттин демилгеси менен кызматтан алынганын айтышканын билдирди. Канбек Осмоналиев мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын жетекчиси болуп 2022 жылдын майында дайындалган. Президент тил комиссиясынын жаңы жетекчилигине Мелис Мураталиевди дайындады. Ош шаарында Чарч Фаст ишканасына акчаларын алдатып, милицияга арыз менен кайрылгандардын саны 41ге жетти. Бул тууралуу Ош шаардык милициясынан билдиришти. Маалыматка ылайык аталган ишкана тургундарга акчасын 2 эсе көбөйтүп, тез арада байып кетүү мүмкүнчүлүгүн убадалап келген. Алданган тургундар аталган ишканага 3.000 сомдон тарта 1 миллион 800 000 сомго чейинки каражатын которушкан. Алдангандардын бири Ош шаарынын 53 жаштагы тургуну 2-мартта милицияга арыз менен кайрылган. Анда ал Алиев көчөсүндө жайгашкан Чарч Фаст ишканасына 195 000 сом акчасын которуп, алданып калганын айтып, аларга карата чара көрүүнү суранган. Ишкана кеңсесин жана расмий сайтын жаап, изин жашырып качып кеткен. Арыз боюнча топтолгон материалдар Ош шаардык милициясына катталып, тергөөгө чейинки текшерүү иши башталган. Текшерүүнүн жүрүшүндө аталган ишканага алданган башка дагы тургундар аныкталган. Бүгүнкү күндө алардын жалпы саны 41ди түзөт. Учурда бул ишкананы түзгөн адамдардын ким экени такталып, издөө жарыяланды. Алардын бири Жалал Абад облусунун Каракөл шаарында туулган 48 жаштагы тургун Бишкекте кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Мурдара Кысык Көл облустук милициясы тарабынан аталган ишкананын Каракол шаарындагы 47 жана 49 жаштагы 2 өкүлү кармалган. Аларга алдамчылык беренеси менен кылмыш иши козголуп, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Ички иштер министрлиги Бишкекте ушул эле ишкананын дагы 4 өкүлү кармалганын кабарлады. Бишкектин 1-май райондук милициясына ишканага каршы 100дөн ашык киши арыз менен кайрылган. Мамлекеттик бажы кызматында иштеген 41 киши коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндөгү мыйзамга ылайык кызматтык иликтөө жүргүзүлгөндөн кийин иштен алынды. Бул боюнча дагы 13 кызматкерге катуу тартиптик чара көрүлдү. Текшерүүнүн жыйынтыгында бажы кызматкерлери тартипти одоно бузуп, коррупцияга аралашканы аныкталды. Иштен кеткендердин арасында катардагы инспектордон тартып, жетекчилер бар экени айтылды. Ал эми иликтөөнүн материалдары укуктук баа берүү жана кызматкерлерге чара көрүү үчүн тийиштүү органдарга өткөрүлүп берилди. Ош облусунун Өзгөн районунда аянты 5 гектар базар жана анын 1000 чарчы метр административдик имараты ыктыярдуу түрдө мамлекетке кайтарылды. Маалыматка ылайык аталган объектинин базар баасы 470 миллион сомду түзөт. 27 январда УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев Ош облусундагы Кара суу базары толугу менен мамлекеттин менчигине өткөрүлүп, мурда ээлеп алган байлардын жерлери кайтарылганын айткан. 26 январда Туратали базарынын аймагында жайгашкан Жээнбеков базарынын директору кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланууга шектелип, кармалган. Шектүү жеке ишкерлерден мыйзамсыз түрдө акча алып жүргөнү айтылган. Өткөн жылдын октябрь айында Өзгөн районунда жайгашкан Борбордук базарда жеке менчикке өтүп кеткен 87 миллион сомдук 10.882 чарчы метр жер мамлекетке кайтарылган. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы быйыл орозо айы 11-мартта башталарын билдирди. 10-мартта өлкө аймагындагы бардык мечитте таравих намазы окулат. Рамазан айында мусулмандар 30 күн орозо кармайт. Ал ар бир мусулман аткарууга тийиш болгон 5 парздын бири. Орозо айт майрамы менен жыйынтыкталат. Ал 10 апрелге белгиленди.